Саламатсыздарбы, урматтуу спорт агенттигинин кызматкерлери Канат Маратович, Нуржан Арзыкуловна. Бардыгыңыздарды жер бүтүн сентябрь мамлекеттик тил күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Тил демекчи барыңыздарга маалым болгондой мамлекеттин эң негизги белгилеринин бири бул мамлекеттик тил болуп эсептелет. Ал эми тил майрамы бул эл майрамы. Эгерде эл болбосо тил болбойт, тил болбосо эл болбойт. Кечээ күнү Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шер айткандай, эгерде биз мамлекеттик тилибизде сүйлөбөсөк, аны колдонбосок, кыргыз тили 100 жылдан кийин эгерде жоголуп кетсе, анда мамлекет калышы мүмкүн, бирок мамлекеттин атын өткөнгө туура келет. Себеби биз улуттук мамлекетпиз. Биз Кыргыз Республикасыбыз. Эми негизинен токтолоюн деген сөздөрүм айтпадымбы? Эл тагдыры менен тил тагдыры эри шартка келген нерсе. Карт тарыхы артка карай кайрылсак, чындыгында улуу каганат болуп, улуу кыргыз доору болгон. Ал убакта бир канча этносторду бириктирип чоң мамлекет болгонбуз. Ал убакта кыргыз тили өзүнүн жасма адабияты да болгон. Өнүккөн. Ал эми андан кийин эле башка мамлекеттердин катарында бөлүнүп, бирибиз ал жакта болсок, бирибиз бул жакта болуп, чындыгында оор күндөрдү өткөн. Эми мен айтайын деген чындыгында улуу урпактарыбыздын, аталарыбыздын канча деген канагы аккан, ошондой эле энелерибиздин канча көз жашы төгүлгөн. Бирок жазуубуздан айрылсак дагы ооз-эки адабияттар менен мына бизге ушу эне тилибизди, улуттук баалуулуктарыбызды, нарк населебизди ата-бабаларыбыз бизге таштап кетти. Аны мындан ары улантуу бул баардыгыбыздын милдетибиз. Эгерде ар бирибиз мамлекеттик тилге өз деңгээлинде көңүл коюп, күнүмдүк турмушубузда аны пайдалансак, демек бул тилдин келечеги болот. Ал эми биз пайдаланбасак, анда башкалар пайдаланбайт. Кыргыз тилинин пайдалануу аймагы бул Кыргыз Республикасынын эле аймагы, башка жерлерде мунун кереги жок. Ошон үчүн бул жамаат мага бөтөн эмес. Могул жерде карап отурам, бардыгыңыздар менен эле чогуу иштешкенбиз. Сиздерден суранып кетем ушу тил майрамыңыздар менен куттуктаганча, колдон келишинче ушу пайдаланууда мамлекеттик тилди пайдалансаңыздар. Андан тышкары мына өзүңүздөргө маалым болгондой мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ал программанын алкагында бир канча жакшы иштер жүрүп атат. Мындан ары да ал иштерди улантабыз. Азыр эле Нуржан Арзыкуловна менен чогулуп сүйлөштүк. Тил комиссиясы тарабынан эгерде кандай гана иш-чараңыздар болбосо, биз колдоп берүүгө даярбыз. Ошол эле кызматкерлериңиздерди окутуу болобу, же дагы бир маданий иш-чаралар болобу, колдон келген жардамыбызды беребиз. Эми баягы көп сүйлөй бербейин, чындыгында бүгүн көйгөйлөрдү айтчу күн эмес. Аябай жакшы даярданыпсыздар. Мен көрүп алып аябай сүйүнүп отурам. Ошол эле мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө жана тил саясатын өркүндөтүүдө биз дагы кур келбей баягы токочтуу бала сүймөнчүк дегендей өзүбүздүн кичине болсо да сыйлыктарыбызды алганча келгенбиз. Уруксат этсеңиздер, сыйлыктар тапшырып койсок. 2017 жылдын 19 сентябры номер 22 чечим. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынганын 28 жылдыгына жана 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилдин күнүнө карата келген сунуштардын негизинде чечим кылам. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркүндөтүүгө кошкон зор салымдары үчүн төмөндөгүлөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын сыйлыктары менен сыйланышсын. Ардак грамота менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Игембердиева Жылдызкан Абдубековна сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия спорт агенттигинин дене тарбияны региондордо өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Самидинов Чолпонбек Самидинов сыйлансын. Ошондой эле ардак грамота менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин спорттогу жогорку жетишкендиктерди анализдөө жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Аскарбеков Марат Аскарбеков сыйлансын.
жана ошондойларда грамота менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар дене тарбия жана спорт агенттигинин дене тарбияны региондордо өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Тойбаев Султан Мырзабекович ыйлансын.